Эми ойлонуп көрүңүздөр туугандар, ушу пайгамбар саллаллаху алейхи жашоосундагы учурлардын бирин караңыздар. Ушу экинчи учурда эмне абал түрттүп ошол сахабаларга сабырды кылыштыкка, ошондой азапка душар болуштукка, туткунга түшүшкө, аларды уруп токмок алыштыкка, жана кээ бирлери өзүнүн туулуп өскөн жерине батпай, Африкага кетти го. Пайгамбарыбыздын күйөө баласы болгонуна Усман радиаллаху канча деген аттуу баштуу сахабалар өзү туулуп өскөн жерине батпай, ошо Африкага айдалып кетти го, Эфиопияга. Эмне жыргагандан кетти ошол жака. Эмнеге кетти иште? Себеби ошол Меккедеги мушриктер батырган жок. Бул сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи колдоп, ширкти жаман көрүп, таухидти жакшы көрүп, пайгамбарды колдоп, жанагындай айкелдердин баары туура эмес экен, ал адашуу экен, бул караңгылык экен, Аллахтын жолунан тосуучу нерсе экен деген нерсе чакырыктарды жасады. Ошол нерсе жакпагандыктан алар душмандык кылды мушриктер. Анан кыйналып кетишти алар. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көрдү, ошолордун душмандык кылды. Жаңа жогоруда айтканда Шейх Фаузан да ушуну айтып атат. Эгерде ошол сахабаларчы ушундай өлүмгө душар болуп, камалып, кыйналып отурбай эле минтип жүрө берсечи, өздөрү орозо тутуп коюп, ибадаттарын жасап коюп, зикирлерин кылып коюп, эч кимге мушриктерге диниңер туура эмес деп айтпай эле тынч жүрө берсе болот беле? Болот болчу. Эч нерсе мушриктер ошону айтты да мушриктер. Биз тийбейбиз силерге. Болгон ибадатыңар кыла бер, эмне кылсаңар кыла бергиле өзүңөрдү. Биздин кылып аткан, сыйынып аткан жолдорубузду силер аралашып тоспогула. Адамдарга чакырып, булардын жолу туура эмес деп айтпагыла. Булардын ибадат кылып аткан айкелдери пайда бербейт, зыян бербейт, эч кандай жөн эле бир жаны жок нерсе убара деп айтпагыла. Болду де. Ошол эле нерсе dedi талап. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, сахабалар айтты, ошонун артынан булар жанагындай иштер жасагандан кийин душмандык кылды, өлтүрдү, сабады, камады. Анан ошо батпагандан алсыздар качты Меккеден. Себеби алардын баарын өлтүрүп салган мүмкүнчүлүгү бар эле мушриктердин. Качты, Эфиопияга кетти, жер которуп. Бир топ сахабалар кетип калышты. Туура урууларынан кээ бирлерин ошол жерде мусулман болсо дагы уруусу чоң, мүмкүнчүлүгү бар, жанагындай Хамзага радиаллаху сахабадай, Умар ибн Хаттабдай, Абу Бакрдай чоң сахабалар калды. Алардын себеби оорду чоң эле. Бирок иманга, исламга келген алсыз жөнөкөй адамдар да көп болгон. Аларды мушриктер бирден кармап эле баса калып, өлтүрүп, кыйнап, бойкот кылды. Эч нерсе сатпайбыз буларга деди. Эч нерсе буларга бербейбиз деди. Кандай кордуктарды көргөзгөн жок ошо 13 жыл бою Меккеде.